өзүмөй азыркы интернетте жаман рассрочка, Ачсаң эле рассрочка, ачсаң эле рассрочка. Туугандар, буну биз Абдулла экөөбүз кышында эле сүйлөшүп, рассрочка жок, рассрочка бизде киргизбейбиз, через банк вообще киргизбейбиз деген видеобуз бар. Ошого эле TikTok, Instagramда бар туугандар, ылдый түшүп карасаңар ошо видеону табасыңар. Биз туугандар рассрочкага дагы, мурабаха дагы, вариант дагы жок бизде туугандар. Сурабай эле коюңуздарчы, суранам. Биз бирөөгө бирөө себепкер болгубуз келбейт. Банктар менен да сүйлөшүп көрдүк, проценттерди уктук, көрдүк, ойлондук дагы жок дедик туугандар. Болду. Только нал, даже обмен бизге өтө редко кирип атат. Туугандар, эми мындай жашоодо ар кандай ситуация болот да. Допустим, мына ачык айтканда туугандар, менде деле 15 000 сом кредитим бар. Мен ошону төлөй албай кыйналып атам да. По факту туугандар, калп айтсам мына Абдулла подтвердит, мындай чын да, бул нак нерсе да булчу. Ошондуктан туугандар, силер элестеткиле, рассрочка өлдү дегенде 500 000 алып атасыңар машина. Эми кээ-бир жаш балдар бар да. Жаш балдар алып алат билбей туруп, кээ-бир байкелер бар, алып алат, эжелер бар, карындаштар, бүтпөйм, аны айтсаң сөз көп да туугандар. Билбей алып алышат, төлөгөн келгенде аны өтө кыйналат да туугандар. И биз дагы ага себепкер болгубуз келбейт туугандар. Чын Кудайга шүгүр, банк рассрочкасы жок деле мындай окатыбыз өтүп атат чын. 1 сом тапсак дагы зато адал менен таап атабыз туугандар. Ошо миңнете Аллага шүгүр. Так что туугандар, бизде рассрочка тема жок, обмен да жок, вариант да жок туугандар. Ошентип эле айтып коеюнчу, жаман көрбөңүздөр туугандар. Бирок по факту да бул жагачы, по факту туугандар. Эми мындай билбейм, эми досум азыр ошончу доска карасаң, эми азыр ошону хайп кылып атышат да интернеттечи. Болбосо биз аны давно эле айтып койгонбуз да. Кредит алып туруп машинаны алам десеңер делечи туугандар, чын могу бирейин 1 жыл сабыр кармап тургула, 1 жыл акчаны чогултуп келип эле наличка менен алган жакшы да. Чын азыр элдер бар, мисалычы менде өзүнүн атымда көп тааныштар бар, айылда турасыз, кичине мындай микрокредитный компаниялар 30 000 акчаны алат да, аны төлөй албай жүрөт да. Мисалы ай сайын бирөөгө акча ырыс болосуңар да. Анан мына эсептесиңер, ал сумма көп болуп кетет, анан кийин ал машинаны да ал эмеге акчага сата албай каласыңар да. Поэтому чисто лучше наличка менен эле азыр машина албай калдыңарбы, баары банктан кредит алам деп. Зачем? 1 жыл чыдап тургула, 1 жылдан кийин нормально иштеп, мындай ниет кылсыңар де болот да, короче. Ошого жигиттер, эжелер кредит албай эле койгула, кредитке машинаны албай эле койгула дагы. Келип наличка менен алгыла, любой моментте кызмат кылып беребиз, бааларды болушта чүрүп беребиз. Реальный бааны чыгарабыз. Баарына ассаламу алейкум, Нурс автосалон кызматы. Ассаламу алейкум.